Мен болгону себепкермин. Шпаны Аллахым берет, могул дарыларды жасап атам да. Могул дарым Биолато өзүмдүн фирмамдын атынан коюлду, Биолато депчи. Негизинен иммунитетти аябай көтөрөт экен да. Жалаң эле нукра Кыргыздын немесе витамини деп койсок болот да. Биринчи учурда кубаттары деп коебуз. Мунучу күч алат. 7 түрлүү Кыргызстандын тамыры менен жасалат да. Алтын тамыр, аркарот, теке жалак. Ушундай 7 түрлүү эң касиеттүү чөптөр менен жасалат. Тизе бел капшак органдарга жакшы, жаш балдардын сийип койгонго жакшы. Эң эле эркектерге керек болгон да простатит мас. Мисалы 70-ке 80-ге кирген аталардын зарасы чыкпай калса, 3 саатты зараны кайра чыгарат, нечөүндө моча болбой, анан кератиндерини, полный бөйрөктүн кератиндерин калыбына келтирет да. Могул аталарга эң керектүү чөп астрагал. Ошондой эле бооргун бизде алгыбыз бар, аябай чаткалдын алгысы, айты бүткүстары. Бизде Баткенде бознач деп, чүйдө бознач деп сары чөптү айтат, бизде бознач деп тоодун астында деген шагылда өсүп турган чөп да. Могул сасык матал деп уккан болсоңуздар керек, бизде Баткенде кени болот, сасык маталдын кызыл өңгөчтө ашказанда жаралар барбы, эң жакшы жок кыла турган бул мекиер деген чөбүбүз. Бери жөнөтөлү. Шагылда гана кызгылт да. Ооба, кызгылт. Жол болсун деген бул жакта. Бизде болсо бозмач. Ооба. Бозмач 86 жашка чыкты. Бирок 86 жашында дагы деген жаш жигиттердей шуулдаган болчу да. Атанын атасынан калган мурасы экен да көрсө. Мен дагы биринчи ооруп жүргөндө өзүм түшүнө албадым, эмнеден ооруп атам депчи. Жан дүйнөм кысылып эле, эчтеке өзүмө батпай эле деген тоого баргым келет да, жайлоо. Сироптон ичип, аябай жакшы результат болду. Алтын тамыр мисалы, могул биздин Кыргызстандын женщини деп койсок болот да. Кармап көрүп эле анан таң калып атпай, сен деген ыракты токтотуп койгон турбайсың го депчи. Атам да дары жасачу, ошо атамдын аркасынан мен жасап калдым да бул дарылардычы. Мына 8 жылдан бери эл менен иштеп келатам. Мен өзү чоң атам аябай чөптөр менен иштеген, аябай чөптөн дары жасаган киши болгондо, негизинен бизде Баткенде чөп күчала аябай көп өсөт. Күчала менен 40 жыл ошо күчала менен элди дарылап неме дарыгер болгон, атагы чыккан, аябай өзү негизинен молла болгон экен, дем салып ошо киши караган экен. Анан атамдын убагында сайыз болуп, жашырынып жүрүп, кийин анан ата тектен өтүп, мына деген 5 агам туруп, ошо касиет мага келип, мына мен иштеп атам 8 жылдан бери. Атам да дары жасачу, ошо атамдын аркасынан мен жасап калдым да бул дарылардычы. Мына 8 жылдан бери эл менен иштеп келатам. Атамдан ушул деген менга эң үйрөнгөнүм ол күчала болду. Мен бир күч мунун ичинде деген 7 түрлүү тамыр кошулат да, күчала, аркарот, алтын тамыр деген женшен, чорный чемен, теке жалак, ушундай чөптөр менен 7 түрлүү Кыргыздын эң касиеттүү чөптөрү менен жасалат да. Биринчи учурда адамга күч кубат берет, экинчи учурда болсо деген 12 күн ичкенде тизе бел какшап ооруганда, сүйөктүн ичте суукту тартып чыгат да. Тизе бел какшап ооругандарга жакшы, ашказанга жакшы, простатит, негизинен эле суук өткөндөргө, туберкулезго жакшы, астма, бронхитке жакшы. Анан мужской сила болуп кетет, негизинен адамга дополнительный күч кубат да. Мисалы, ылай жумуш кыла турган болсоң, эртең менен жарты кашык 200 грамм кайнак суу менен ичип алсаң, кечке чейин чарчабайсың да. Күч ал деген чөптөн жасалат да. Биринчи учурда 50% күч ала кошулат, 50% 7 түрлүү Кыргызстандын чөбү и бал кошулат. Өзүбүздүн эле нукра Кыргызстандын чөптөрүнөн жасалат. Мисалы, аталар, апалар азыр бүт эле үйрөнүп алышкан, пенсиясын алганда эле ушул жерге келип алышат да. Биздин күчала бул 1 айга жетет, бир кутучасы. Стеклянный банкада бал менен жасалат, мындай болуп сактоо мөөнөтү 3 жылга чейин бузулбайт. Негизинен эле Алла Таалам балды өтө касиеттүү кылып жараткан экен да. Балдын ичинде 10 жыл турса дагы эчтеке бузулбайт экен. Биолато деген фирма жалаң эле, био деген жалаң эле натуральный Кыргызстандын чөбү деген сөз да. Биолато мен өзүмдүн частный фирмам. Өзүм ушу чөптөр менен иштегениме 8 жыл болгон болсо, фирманы ачканыма эми эле 1,5 жыл болду.
упаковка кылып эми эле эл менен иштеп келатам. Атак мындай эле чөптөн деген дары жасап эле үйдө эле беришимин. Эл менен иштегениме мына 1,5 жыл болду. Фирманын аты Биалато. Биздин ата тегибиз мурда чөп менен иштеген экен да. Мен атам Нуржан деген киши бул өзү тоого барып, чөптөрдү алып келип, биз бала убагыбызда бул давлениеге дары, бул ич ооруга дары, бул ошого дары деп чөптөр менен иштеп жүргөн экен. Көрсө, ал атамдын атасынан калган мурасы экен да, көрсө. Ошондой этип биз дагы бала болгонбуз, ал жерде бул убакта барып көрүп кандай чөп экен десек, бул айбот, бул эрмен шубак, бул 40 ооруга дары, бул мындай деп айтчу эле. Ошол убактарда көрсөк, атам иштеп, адамдарга дары менен, чөп чар менен адамдарды карап, досу жарын, айылдагылар көптөргө результат чыгарып жүргөн адам болгон экен. Атам партийный болгонун үстүгө иштеп, ошонун касиетинен биз дагы чөпкө жакын болуп, мына кийин ушул карындашым Акстай ооруп калып, чөп менен дары чөптөрдү ичип, жеп тазаланып кеткенден кийин биз айттык, бизде атам ушул дары чөп менен иштеген, мына китеби турса, ушул китептеринин кандай пайдаланбай бизди окуп чыгып, Макстайды ушу чөп чарлар менен дарылап, өзүбүз эле үйдө карап, дагы көп моллолорго окутугандай мындай кылып, Максатай жакшы болуп кетти. Ошондон анан Максатай өзү чөп боюнча мына ушу өзү Биактын Мидабовго Алато дегенди ачты, өзүм келип жардамдашып, чөптөрдү мен дагы атамдан көргөм да чөптөрдү. Кайсы чөптөр, бозмоч кандай эмнеге дары, бозмоч давлениени түшүрөт, керенч буга дары деп айткан болчу. Ошолор боюнча келип Максатайга жардам берип, өзүм дагы көп нерселерин жасап берем. Азыр да келип ушунчалык жардам берип, каралашып, ушу кызга жардамдашып, азыр биздин Биактын Мидабовго Алатоонун фирмасы өтө жакшы болуп, элге көп жакшылык таасир тийип, результаттар чыгып атат. Чөп чар бул өтө керектүү, натуралдуу экен да көрсө. Мисалы үчүн пут ооругандарды, давлениясы барбы, өтүдө ташы барбы, ушундай адамдар мага көп жолугуп атат. Ошолорго өзүнүн Максатайдын фирмасынын чөптөр дарыларын, жасалган дарыларын берип, результат чыгарып, элге жардам кылып атам. Бул кыргызчылык деген бул өзүнчө бир касиет болот экен. Бул адам баласы деген көп адам түшүнө бербейт экен да бул дегенде. Мен дагы биринчи ооруп жүргөндө өзүм түшүнө албадым, эмнеден ооруп атам депчи, эмне болуп атам эмне болуп атам депчи. Жан дүйнөм кысылып эле, эчтеке өзүмө батпай эле деген тоого баргым келет да, жайлоого, тоого баргым келип эле, чөпкө, ушундай бакка, ушундай өзүм жан дүйнөм кысылып эле деген өзүмдүн жашоодон ордумду таппайм да. Анан кийин эстедим деген, анан аян түштөрдү көрө баштадым, атамдын кандай дары жасагандарыны деген, муну кармап тур десе деген балалыкта качып кетчүмүн да. Ойда ошондо ойлосом, азыр ойлосом, атам мени көрүп алсын, үйрөнүп алсын деп кармап тургусум дечи экен да, мен аны кайдан билем, качып кетчүмүн да. Анан ушу кыргызчылык менен 36 жашымда ооруп калдым. Көп эле кыйынчылыкты өткөздүм да башынданчы. Мен шаарда өзүм селхозду бүткөн үчүн шаарда жашап көп эле орусташып калыптырмын да, көп нерсени түшүнө бербейм да. Анан эмне эле болуп атам, жан дүйнөм эмне болуп атат. Бүт Кудайга шүгүр деген бүт бар да, магазиним бар, үйүм бар, жолдошум, балдарым, Кудайга шүгүр да, эмне жетишпейт. Бирдемке жетишпейт да, могу жерден жүрөгүм кысылат, тоого качкым келет. Анан какой-то бир бакка киргенде, огородума киргенде, какой-то чувстволор болот да, мага как будто бактар сүйлөп аткандай, ушу чөптөрдөн какой-то бир сезим болуп аткандай. Анан барып, бир туугандарым менен сүйлөшсөм айтып атпайбы, касиет деген, бул деген касиет сени деген ата тегибиз колдоп аткан турбайбы сени депчи. Атамдын дары жасагандарын, могу күчала менен дары жасагандарын, кошуна колоңдорго бергендерин, ошолорду бүт аларды такыр эле унутуп калгам да шаарда жүрүп. Ошолор кадимкидей сезимиме салып, анан бир кошунам ооруп калды. Ооруп эле такыр жөтөлүп эле деген тура албайт. Анан кийин деген айылга барып келгенде анан ошо дарысынан жасап берип коеюнчу кичине деп эле жасап туруп, атамдын дарысынан жасап берип койсом, кошунам болсо айыгып кетип атпайбы. Анан кошунам айыгып, анан алууга эле анан кийин ал дары барбы сенде, бул дары барбы деп эле ошентип анан ал кошунама кичине дары жасап берем, бул кошунага дары жасап берем. Анан
могу балабыз ыйлап атат, карап берип кой дейт, баласыны эмдеп коем, ошо апам эмдегендей кылыпчы. Ушинтип эле анан бул жашоого аралашып кеттим да. Атам байкуш деген 86 жашка чыкты. Бирок 86 жашында дагы деген жаш жигиттердей шуулдаган болчу да. Атам мен билем, кичинекей убагымдан эле билем да, бир 50 жашынан эле ошо күчаланы иче баштады да. Постоянно ичип, күчала ичип турчу. Анан деген постоянно жаш жигиттердей эле шуулдап жүрдү. Азыр ойлосом, ал деле чөптүн деген керемет экен да, чөптүн касиетинен ушул атам жапжаш көрүнчү экен да, 86 жашында өттү. Как будто аны деген 70-дегидей, 60-дагыдай көрүнчү да атамчы. Ушул атамдан калган немесин улап мен дагы мына эл менен иштеп атам, Кудайга шүгүр. Шаарга келип фирма ачтым. Дарыларымды неме кылдым, кичине элдердин жардамы менен Биолато деп атыны койдум. Эмне үчүн дегенде био деген жалаң натуральный деген сөз. Алато Кыргызстандын алато чөптөрү, натуральный Кыргызстандын алато чөптөрү деп атадым өзүмдүн фирмамдын атыны. 1,5 жылдан бери бул менен иштеп атам, эл менен иштеп атам. Элге дарыларым жагып, Кудайга шүгүр, эл мени туура кабыл алды. Былтыр 2020-жылы ушу суставтарым сыздатып ооруткандан врачка кайрылды. Врачка барып, анализ полный тапшырып, врачтын айтуусу боюнча тапшырып, диагноз артриттин башталышы деп диагноз коюшту. Андан кийин мен дары-дармек уколдорду албастан ушу дары чөптөргө ишеним жасадым. Дары-дармек ушу алтын тамыр, миң жашар сироптон ичип, аябай жакшы результат болду. Сыздатып такыр чыдаткан эмес бул оору. Эми быйыл Кудайга шүгүр жакшы такыр оору деген сезбей жатам. Жаштыгымдан эле ошо деген селхоздо окуйм деп, эркек мүнөз болсом керек, анан ата-энем немеге селхозго берген, тапшыр деп селхозго тапшырып, окуду бүткөндөн кийин эле деген Талай Алимбекович мурда селхоз министри болуп турган, ошонун колунда агроном болуп иштеп жүрдүм. Номер 1 могул Ош базарындагы урук магазинде урукчулукта иштедим. 7 жыл ошондо иштеп турдум. Анан кийин ошол неме беде урук ошол деген немелер менен Кара Балтага көчүп кеттим да. Ошо Кара Балтадан анан кийин ошол жакта деген селитра менен иштеп жүрдүм. Азыр Кудайга шүгүр могул жумушту баштаганыма 8 жыл болду. Өзүм бул жактан мен кайрадан окудум. Кайсы жерден окудуңуз? Мет окудум, диплом алдым, Кудайга шүгүр, сертификат алдым, кайрадан окуй баштадым. Билимимди кеңейтип, мисалы үчүн эл менен иштегенден кийин, элди дарыгер деп иштегенден кийин элдин чөптөрдүн немелерин кайрадан билишим керек болду да. Мен кайрадан ошон үчүн чөптөрдү кайра бир сыйра окуп, элге кандай пайдасы бар, кайсы чөп кандай дарыгерлик, обязательно кесип, уколду кантип сайыш керек, ошолорго чейин полный деген 1 жыл 2 ай окудум. Азыр Кудайга шүгүр эл менен иштеп атам. Мен көбүнчө деген Баткендин чөптөрүнөн терем. Баткенден келет биздин чөптөр. Мен аябай көп чөп менен деле иштешпейм, бир 10 чакта эле чөп менен иштешем да. Өзүбүзгө мисал үчүн деген алтын тамыр. Алтын тамыр мисалы. Могул биздин Кыргызстандын женщини деп койсок болот да. Биринчи очурутта бул деген баштагы жүрөктөгү тромб, сотрясение, склероз, анан бүйрөккө эң жакшы жардам берет. Илгери ата бабаларыбыз кайта кыздуу болгондо, же болбосо деген эркек балалуу болбогондо обязательно алтын тамыр бергенде уруктун процентини көбөйткөн болчу. Эл аябай жакшы кабыл алды бул алтын тамырды. Анан бул 1000 жашарым бар, 1000 жашардын сүтү. 1000 жашардын сүтү болсо, бул болсо астма, бронхит, туберкулез, 5 түрлүү аллергияны жок кылат. Псориаз, экземаны биринчи очурутта канды тазалайт. Анан боор ооруганда деген адамда деген боордо шишик болот. Ошо боордогу шишикти кетирет.
Анан боору ооруганда адамга деген аллергия чыга баштайт, майда бүдүрлөр. Ошолорго чейин кетирет да, бул деген айтып бүткүс. Ырактын 2-3 стадиясына чейин тазалайт да. Аябай бул Кыргыздын деген неме эң жакшы дарыларынын бири болот. Мен жашар. Биринчи очуртта өлгөн клеткаларды калыбына келтирет да. Муну дагы эл аябай жакшы билет. Угур кошунду деген өзүмдүн атам кайнатканын көргөмүн да. Өзүм атам ушу деген 2 күн кайнатчы мунучу. 2 күн кайнатып, анан кийин кичинекей идишке салып, 1 айлык деп анан кийин берчи да. Канчалаган рактарды айыктырчы. Биринчи очуртта бул угур кошун деген рактын тамырларын кесеткен да. Бычак деген экен обязательно деген 3 айга чейин обязательно угур кошун ичиш керек экен да. Жол болсо биз билбеген ден соолук үчүн дагы биз билбеген майда жараларыбыз барбы, бүт бардыгыны деген ичибизде геморрой барбы, бүт бардыгыны жок кылыш үчүн ушу немени угур кошун ичип коюшубуз керек экен. Ден соолук үчүн биринчи очурда канды тазалайт, майда бүдүр-сүдүрлөрдү тазалайт, биз билбеген ичибизде биз билбеген жараларды, миома, киста, эрозия, биз билбеген ооруларды бүт эле тазалайт. Бул болсо сахарга 1000ден бири. Сахарды постоянно 6-7де кармайт да, анан кийин давленияны бирдей нормада кармайт. Биз билбеген курт-сурттарга да аябай жакшы жардам берет. Бул угур кошунду деген биздин деген медицина келелек убакта деле деген ата бабаларыбыз болсо колдонуп келген экен да, деген өздөрүнүн рецепттери менен колдонуп келген экен. Ошолорду деген азыр ошо биз деген ошо атам даярдагандай кылып мынтип даярдап элге сатып атам да. Бул бышканы. Эч коркунучу жок да, бул бышканы. Муну деген бизде деген Ошто кара барпы дейт. Кеңири эле колдонот, элдин баары кеңири эле колдонот да, элдин баары эле билет кара барпы дейт. Мунун деген коркунучу жок болот, уже деген кайнатылганда бир деген 60%, 50% уусу учуп кетет да. 50% элге керектүү эле касиети гана калат да. Ошон үчүн коркунуч жок, бизде кеңири колдонулат, бизде ошто муну элдин баары эле билет да. Чоң атам ушинтип уютулуп жасап келген да. Анан муну биз ошо чоң атамдын ыкмасы менен эле деген элди даралап келатам. Бирок деген канча адам рахмат айтты. Миома, киста, эрозия барбы, астма, бронхит, туберкулез бүт эле да. Анан уже элдин баары үйрөнүп калышты, мисалы сахарга 1000ден бири. Бирдей эле өлчөмдө, ушунча өлчөмдө бир күндө бир эле маал 200 грамм кайнак суга кечинде уктаганда ичип, салып, аралаштырып ичип, ысык ичип жатат да. Сахарды бирдей кармайт, давленияны бирдей кармайт. Биз билбеген мунун өтө көп касиеттери бар. Негизинен чачыбыздын учунан бутубуздун учуга чейин аябай жакшы жардам берет да. Канды тазалайт. Даже биз билбеген жара-жураларды бүт тазалайт да. Мисалы кан тазаланганда биз билбеген миом неме бүдүр-сүдүрлөр бүт кетет. Миома, киста, эрозияларга чейин бүт тазалайт да. Мен өзүм ооруп калдым. Өзүм женский жактан неме болуп, киста болуп, анан кийин түшүнбөдүм да, анан ушинтип ооруп калганымда анан больницага барсам кесебиз дейт. Анан ойлонуп анан айттым да, атам ушинтип угур кошун жасачу эле. Ошону мен дагы жасап көрбөйүнбү, өзүмө жасап көрөйүн деп анан кийин кичине тамырды алып келип кайнатып, анан кийин ушинтип өзүмө жасап, анан кийин неме кылдым. Өзүмө колдондум. Бир 12 күн колдонгондо деген муну кичине майга аралаштырып жасалганды сыйпаса дагы болот да, сыртынан майлап ичинен ысык ичип колдонуп жүрдүм. Колдонуп жүргөндөн кийин анан 12 күндө кадимкидей шишиктер кайтып, өзүмдү жакшы сезе баштадым да. Кийин ошонун кистадан полностью айыгып кеттим. Айыгып кеткенден кийин анан астында калган, кичинекей калган, анан кошунам сурады. Кошунам сурады эле, анан кошунама бердим. Могул деген кошунам ушундай болуп атам деген, анан кошунама могуну колдонуп көрчү, бирок өзүнүн дозасы менен колдон, ашыкча кереги жок. Кечинде уктарда гана деген ушунча ысык чай менен буудайдын даныдай колдоносуң деп кошунама берип жөнөтсөм, кошунам ошо боюнча унутуп калыптым. Анан менин Сагыпа деген подружкам бар да, ал келип калды дагы, анан ал келип экөөбүз коорашып отурсак, баягы деген кошунам келип атпайбы.
кошунам келип анан кийин айтып атпайбы, мен ушундай баягы ал ракмын деп айтканда, экинчи статьядагы ракмын женский жагымдан депчи. Анан ал кошунам келип калып айтып атпайбы, мен уже канча 4-5 айдан бери өзүмдү жакшы сезип атам сиздин огор кошуңузду ичкенден бери депчи. Анан тиги тамырчы подружкам анан келчи колуңду кармап көрөйүн деп кармап көрүп атпайбы. Кармап көрүп эле анан таң калып атпай, сен деген ыракты токтотуп койгон турбайсыңбы депчи. Ыракты токтотуп койгон турбайсыңбы деп таң калып атпайбы, сактайчы. Анан ошентип ал деген азыр подружкам ошол кошунам азыр 8 жыл болду, Кудайга шүгүр. Айтат экинчи статьядан кийин постоянно бирок ар 6 айда алып бир кутчадан ичип турат да. Алып ичип турат, эч зыяны жок, ичип турат. Ошондон кийин анан муну мен анан жасай баштадым да. Анан ал кошунамдан башкасы укту, анан башкасы укту, ушинтип анан муну жасай баштадым. Бирок эл ыраазы да. Муну ичсе да болот, кичине өзүнүн дозасы менен сыйпаса да болот, женский жакка тампон кылса болот, миома кисталаргачы. Бул болсо деген негизинен эле деген Ибн Синанын китебинде дагы ушул деген койдун куйругуна сакталат да, бул 3 жылга чейин сактала берет. Холодильникте турбаса деле эчтеке болбойт да. Анан бунун өзүнүн ичүү тартиптерини, кайсы ооруларга кетет, бүт биз кошуп бул кагазтары менен беребиз. Кагазтарынан беребиз. Анан бизге деген единица салып койсо эле болот. Элкарт, Элсом, ушулордун карточка аркылуу чыгарып алабыз. Мисалы, Ошто же Нарында болсо, өзүнүн Оштун таксилерине же Нарындын таксилерине салып жибере беребиз. Алар бизге акчаны банкка барып кыйналбай эле деген единица кылып эле салып койсо болот да. Биз упаковканы салып жиберебиз, ичүү тартиптерин дагы бир жолу WhatsApp'тан түшүндүрүп беребиз. Мунун ичүү тартиби кечинде качан эл уктаганда деген өзү дагы жата турганда төшөгүн салып, бир чайнек чайды даярдап алып, стаканга 200 грамм кайнак сууду куюп алып, буудайдын данычы эле ушунча эле салып туруп, деген 200 грамм кайнак сууга аралаштырат. Ичкенге удобно кылыпчы. Аралаштырып алып туруп эле ысык ичип оронуп жатат. Бир күндө бир эле маал качан эл уктаганда. Деген муну ичкенде деген сүт айран, мисалы кечинде ичеби 2 саатка чейин сүт айран ошо уктарга жакын ичпеш керек. Ачуу калемпир ичпеш керек, ушуларды ичпеш керек да. Анан күчтүү тамак жеш керек. Ушул ичүү тартиби оңой деген эсли неме кылса деген мол бир банкасы 2 айга даже жетет, эсли только эле ичем десе. Эсли тампон кылам, жол болсо деген немелериме, жараларыма сүйкөйм десе, 1 ай, 1,5 айга жетет. Буудайдын даны да эле бир күндүк доза. Мен атаны мурдандан чөптөр менен заниматься этип, бизге көп чөптөрдү айтып, мына жантак бул алып келгиле, бул адамдардын ичип өткөндү токтотот. Анан муну кааласаңар ушу малдын ичип өтүп атса да кайнатып бергиле деп айтат эле бул киши. Көрсө бул атам атасынан үйрөнгөн экен. Атасы үйрөтүп буга дари деп келген экен. Көрсө бизде атам чоң атамдан болгон экен. Ошону мына биз төртөөбүз азыр ушу чөп боюнча иштеп, акырында ушу Максатай биоактивный добавка алатуу деген компанияны ачып, ушуну түптөп атат. Биз ошого жардамдашып, биргеликте иштейбиз. Максатай болсо азыр эң жакшы результаттарды алып атат, Кудай кааласа. Бул коргошумду кайнатып атат. Дагы башка дары чөптөрдү жасап атат, биз ошолорго жардамдашып. Ферула деген дары чөптөрү бар. Дагы ар кандай дары чөптөргө биз дагы, мисалы үчүн мен дагы жардам берип атам. Бир тууган биз төртөөбүз дары чөп боюнча иштейбиз. Менен чоңу, менден кичкене карындашым иштейт. Анан төртүнчүсү ушу Максатай акырда уже биоактивный добавка алатууну көтөрүп, түптө ушуну негиздеп атат. Биз да ошого жардам берип иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, результат жакшы. Көп адамдар бизден сабап таап атат. Биолатуу деген менин өзүмдүн фирмам атына коюлгандары.
биялатуу. Бул өзүбүздүн нак деле кыргыздын деген дандарынан жасалганда жаңгактын даны, жер жаңгактын даны, кешунун даны, ушундай эле 9 түрлүү дандан жасалат. Мейиз кошулат, бал кошулат, черный чемень, женьшень, пальмовый пыльца ушулар менен бүт жасалат да. Биринчи очуртта адамга кубат болот. Мисалы аталарыбызга 80-90 кирген аталарыбыз бар, мындай буттары калчылдап турат го. Ошолорго кубат болот, биринчи очуртта кубат болот. Анан экинчи очуртта болсо деген азыркы жаштар мисалы витаминдин жетиштигиненби же погодананбы аябай эле балага зарлар көп болуп атат да. Бул уруктун процентин көбөйткөнгө аябай жакшы жардам берет. Эмне үчүн дегенде составында деген пальмовый пыльца бар да. Мисалы ал Аравиядан келет, бир килограммы өтө кымбат баада келет да. Ошо пальмовый пыльца бар, кубаттары анан ошол уруктун процентин аябай көтөрөт да. Анан ушулдарым бар менде деген эл аябай жакшы кылат. Могул бир банкасы 1000 сом турат. Анан если бул бир курс леченияга кетет да. Анан бул расторопшанын бал менен аралашканы. Жировой гепатит мисалы боорубузду май басып кеткенде ушуну аябай жакшы колдонулат. Боордун майыны кетирет. Бул болсо сенол болсо деген запорго, ич катканга, жол болсо деген кээ лишний салмакты деген арылууга неме эң жакшы көмөк берет да. Дагы бир эң жакшы чөбүм бар, бул шимик, грыжага аябай жакшы жардам берет. Грыжага жардам берет дагы мунун деген сүйкөлөй ичилет. Жок, бул ичилет. Бул болсо биринчи очуртта деген айтып бүткүс кальций. Мисалы адам бир жери чорт этип сынып кете турган болсо эң жакшы бүтүрөт да. Переломго, сынык аябай жакшы жардам берет. Айтып бүткүс кальций, анан жүрөктүн иштешине жакшы жардам берет. И грыжа, мисалы грыжаны полный сосать этип жок кылат да. Бир неделя деле оорусу калат. Бирок могу бир кутучасы 1 айга жетет. Бизде моундай скорый помощьтор бар да. Моундай скорый помощьтор бар. Бул деген мына жерде жазылып турат. Деген бул биринчи очуртта гайморитке жакшы жардам берет. Күйүүгө жакшы жардам берет. Неме суук өткөнгө, жаш балдардын сыйып койгонуга, мисалы колуң жарылса колго кетет, жөтөл баарына кете берет. Астрагал деген чөбүбүз бар да. Астрагал деген чөбүбүз бар. Бул деген бөйрөктүн кератиндерин полный калыбына келтирет. Анан деген заара чыкпай калса, мочегонный да, заара чыкпай калса, мисалы 60ка, 70ке, 80ге кирген аталар заара чыкпай калса, могун ичкенде 3 эле саатта заараны полный айдайт да. Булар болсо деген мурундан суу агып калган, жаш балдардын мурда агып калса деле сыртынан деле сыйпап койсо деген полный суукту тартып ала турган мастар бүт бардыгы натуральный кыргыздын немелеринен жасалган. Бул миң жашар деген Кыргызстандын эле өзүбүздүн биздин Баткенде өсөт, миң жашардын сүтү деп коет. Бул миң жашар биринчи очуртта өлгөн клеткаларды кадимкидей жашартат экен да. Ошон үчүн миң жашар деп коет, адамды кадимкидей жашартат. Сен эч жериң оорубаса дагы бир жылда бир жолу ичип койсоң, сен билбеген ичиңдеги геморрой, симоррой бүт баарын тазалап, канды тазалайт экен дагы деген адамды өлгөн клеткаларды полный калыбына келтирет экен да. Анан бул деген биринчи очуртта туберкулезга айтып өткүстөр, астмага, бронхитке, 5 түрлүү аллергияны жок кылат да. Сен билбеген деген канча ичиңдеги жара жураларды бүт тазалап салат. Анан мисалы үчүн 10 күн, 15 күн ичкенде деген тизе бел оорулар бүт кетет. Суукта аябай жакшы айдайт. Мисалы үчүн боор ооруганда адамда бүт денесиге майда бүтүрлөр чыга баштайт да, өзү билбейт, бирок ал жагы бул жагы кычышып, ошолорду дагы боорду да тазалап, ошол чыккан аллергияларга чейин тазалайт да. Муну болсо мен биринчи болсо деген менден бир кошунам, баласы Россияда экен, өзү 10 жылдан бери туберкулез болуп ооруган экен да.
10 жыл туберкулез болуп ооруп, анан кийин ошо баласына деген кел ушул 1000 жашарыңан салып жиберейинчи деп атпайбы. Салып жибергенден кийин ал доктурда жаткан экен баласы. Бекитип ичип атып, анан кийин айтат, эже 1000 жашарыңыздан дагы салып жибериңизчи. Дагы салып жибериңизчи деп. Анан кийин эмне болду десем, мен аттай болуп кеттим депчи. Кийин ошо 10 жыл туберкулез болуп ооруган бала муну ичип айыгып, кийин үйлөнүп, балалуу болуп, Кудайга шүгүр, азыр өзү менен өзү, аты Улукбек деген бала, кааласаңар номерини берем, сурагандар болсо, туберкулезден полностью айыгып кеткен болду да. Анан мунун дагы еще көп касиеттери бар. Бул сахарга айтып бүткүстөр да. Сахарга. Мисалы үчүн менен бир Замира деген кара сулук келин 6 ай ичип, полностью сахардан айыгып кетти. 6 ай ичти. Үзбөй 6 ай ичип, сахардан полностью айыгып кетти да. Ушул деген негизден сахарды айыгышы кыйын деп айтат го, бирок сахарга миңдин бир экен. Ушул могул болсо Элиз деген кара халила губактарагы. Бул Индиядан келет да, биз өзүбүз мындай баштарга салып коебуз, бөлүп-бөлүп, боорду тазалайт. Бул гепатит А-ны полный тазалайт да. Анан кийин канды тазалайт биринчи очурутта. Анан бул немеси кара хайыла бизге кыларамдап келет, муну талкалап элге удобно кылып коебуз да. Бул губактарагы. Экөө биригип болгон 600 сом 12 күнгө. Бир адам 3 курс ичип айыгып кеткендер, таптаза болуп айыгып кеткендер аябай көп. Анан кийин алгы боорго айтып бүткүз, Кыргыздын атагы чыккан алгы дарысы. Угуп эле жүрсөңөр керек, бул Чачкалдан келет. Боорду дагы сырыс печенге чейин айыккандар аябай көп да, мынанчы. Кандай колдонду? Муну эрте менен бир кашык, кечинде бир кашык эле желет. Боорду укмуш тазалайт, канды тазалайт. Гепатит А-га аябай жакшы алышат. Андан тышкары боорго дагы менде деген каракаттын тамыры бар. Булар болсо деген тоже деген немеге колдонулат да, боор ооругандарга колдонулат. Давлениянын чайы бар. Давлениянын чайы деген давленияны деген тез эле деген 5 минутта давленияны түшүрүп коет да. Бирок муну көп ичкенге болбойт. Качан давления көтөрүлүп кеткенде эле ичиш керек, же болбосо постоянно ичем десе, же бал, же неме кошуп ичиш керек да, деген нават менен ичиш керек. Анан тышкары менде деген эрбарсин бар. Бул дагы боорго аябай жакшы жардам берет. Могул болсо болиглав болсо деген рактын 4-стадиясына чейин жардам берет. Анан кийин буну болсо деген рак өчүшүп кеткенде деген аябай адам кыйналат да, ошондо деген безболющий кетет көбүнчөчү. Бул мекиер деген чөптөн жасалат да, тамырдан жасалат. Бул ак кар көк муздун астында деген өсө турган чөптөрдүн бири, шагылда өсөт. Бул ашказандагы жараны. Анан кийин кызыл өңгөч, жоон ичеги, геморройго чейин эң тазалай турган мекиер да, даже ашказандын жартысын кесип сала турган болсо дагы бул кайра моун ичкенде өсүп чыгат да. Өсүп ашказан өзүнүн ордуна келет. Ашказандагы жара, кызыл өңгөч, жоон ичеги, геморройдогу жараларды бүт жок кыла турган ошо мекиер деген тамырдан жасалгандарын. Ошол кара парпын алып келип анан жедирип, максатайды ушу муну онкологический жактан безопасность тазалап алдык да. Ошондон эле анан биз чөпкө киришип алдык. Келгиле туугандар, мына чөп эң жакшы турбайбы? Арзан, зато результат 100%, болсо 95% результат чыгып атат. Өзүм менен өзүм келип ушу коргошумду өзүм келип бышырып беремин. Анан ферула деген чөптөр бар Белекте. Бул ферула 1000 жашар деп коет кыргызчасы. Ошондон алып келебиз дагы, мындан да өтө жакшы результаттар чыгарып атабыз. Мен өзү ата-тегим мурда чөп жар менен эле даладан терип келип эле үйдө колдончу элек биз. Ал убакта чөптөрдү атамыз атайы биректе достору менен барып терип келип, анан энемден көп нерселерди немеси өздөрүдө бир немелер болгон экен да, көрсө таапчылык касиеттери болгон экен.
ошол ата энем биздин уругубузда, каныбызда бар экен да. Ошол каныбызда бар таапчылык максатайды акырда кыскан экен да, биз билбей калганбыз. Ошол менен ушу дары чөптөр менен эле жедирип ушу тазалап алдык. Мына Кудайга шүгүр, таза азыр жакшы. Өзү да мына иштеп атат дары чөптөр менен. Эң жакшы болду азыр мына. Феруладан, Миң Жашардан көп результат чыгарып атабыз. У коргошумдан, онкологический рактын доктурлар чыгарып бергендерди результат чыгарып атабыз. Мына жакшы болду азыр. Өзүбүздү мына өзүнүн мына Дордойдо өзүнүн аптекабыз бар. Специаль магазин, дары чөп сата турган. Ошолордон келген адамдар бизде телефон боюнча эле келип жакшы результаттар чыгып атат. Өтө жогору результат чыгып атат. Ашканда язва гасриттен кутултуп атабыз, күч кубат берип, энергия берип атабыз, канды суюкту, инсульттар басып кетип атат. Кандай десем дагы силерге көп жакшы результаттар чыгып атат чөп чардан.